Ар жыл сайын соттор аткарган иштери, жетишкендиктери жана кемчиликтерин талкуулап жыл жыйынтыгын чыгарышат. Быйыл пандемияга байланыштуу жергиликтүү соттордун жыл жыйынтыгын чыгарган кеңешмелер видеоконференция байланыш аркылуу өткөрүлдү. Ага Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, Жогорку соттун төрайымынын орун басарлары Нургүл Асанова, Айнаш Токпаева, Жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров, Жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору Урмат Кожомбердиевдер катышты. Алгач онлайн форматтагы жолугушуу Ысык Көл облусунун жергиликтүү соттору менен өткөрүлдү. Ысык Көл облусунун жергиликтүү сотторунун 2020 жылдагы ишмердүүлүгүн жыйынтыктоочу кеңешмеде сот адилеттигин жүзөгө ашырууда орчундуу болгон жагдайлар, ошондой эле соттук иштерди кароонун сапатын жогорулатуу менен бирге иштерди карап чыгуунун мөөнөттөрүн сактоо тууралуу көптөгөн маселелер талкууланды. Жарандардын сотторго болгон ишенимин жогорулатуу максатында албылыктуу иштер алып барылып жаткандыгы кошумчаланды. Ысык Көл областык сотторунун ишмердүүлүгүн 2020 жылдагы иштеген иштери боюнча жыйынтыкты чыгарып жатабыз. Быйыл биздин соттук актыларыбыздын бекемделүү пайызы 75% түзүп атат. Конечно, бул бизди көп нерсеге милдеттендирет. Анткени соттук практиканы бирдиктүү кылууга жетише турган болсок, бул пайыз дагы жогорулайт деп ойлойм. 2020 жылы Ысык Көл областынын административдик соту тарабынан 179 экономикалык иш, 242 административдик иш, 85 соттук материалдар каралган. Соттук иштердин мөөнөтүн бузуу менен каралгандыгы боюнча көйгөйдү административдик сотто судьянын аздыгы менен байланыштырышууда. Ал эми Баткен областынын жергиликтүү сотторуна 2020 жылы 582 жазык иши түшүп, ал 2019 жылга салыштырмалуу 14,9%га көбөйгөн. 2020 жылы областтын сотторунун жазалоо практикасы 38,3%ды түзүп, 2019 жылга караганда 13,7-ге өскөн. Жазык иштери боюнча 98 жазык иш, же болбосо каралып бүткөн иштердин 32,4%ы Баткен областтык сотунда апелляциялык тартипте даттанылган. Элге кызмат көрсөткөн бардык мекеме, органдар пандемиянын шартында ылайыкташып иш жүргүзүүгө аргасыз болушту. Аны менен катар сот тутумундагы жазык иштери боюнча миңдеген соттук отурумдарды аралыктан өткөрүп, убактылуу кармоочу жана түзөтүү мекемелеринде оорунун таркашын алдын алууга өз салымын кошушту. Пандемия учурунда түзүлгөн кырдаалга тез ылайыкташып, иш алып баруу менен сот тутуму өзгөртүүлөргө жөндөмдүүлүгүн жана буга чейин жүргүзүлүп жаткан сот өндүрүшүн, санариптештирүү процесстеринин натыйжалуулугун көрсөттү. Өлкөнүн бардык аймактарында жарыяланган карантин мезгилин эске албаганда республиканын бардык сотторунда сот адилеттигин жүзөгө ашыруу ыраттуу жана өз нугунда жүрүп жатты. Талас облусунун судьялары сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашырууда иштердин кароо сапаты жана жүктөмдөрү боюнча 2020 жылдын тактамалары менен тааныштырып өтүшүп, мисал катары биринчи инстанциядагы соттун кээ бир иштери боюнча соттук актылардын апелляциялык тартипте каралууда жокко чыгарылышынын же өзгөртүлүшүнүн себептерин белгилешти. Областык соттун караган өзүнүн сот актыларында силер ошону анализдегенде процессуалдык нормалар бузулуп атабы же материалдык нормалар бузулуп атабы? Процессуалдык нормаларды бузган иш боюнча бир эле иш кайра кароого келген. Мен аны жогоруда айтып кеттим. Бул жанагы 11 апрель 2020 жылы жаңы мыйзам өзгөртүү киргизилген. Ошол себептен бул норма күчүн жоготкондуктан апелляциялык сот инстанциясынын чечими жокко чыгып кеткен. Онлайн кеңешменин алкагында Ош облусунун жергиликтүү соттору дагы 2020 жылдагы ишмердүүлүгү боюнча маалымат беришти. Ош облустук сотунун төрагасы Алмазбек Абдылдаев судьяларды жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү коомчулук менен бирге иш алып барып, соттук талаш тартыштарды алдын алууга, сот адилеттигин ишке ашырууда бирдей тажрыйбага жетишүүгө, элдин сот тутумуна болгон ишенимин жогорулатууга багытталган маанилүү маселелерге токтолду. Соттор адилетсиз, акыйкатсыз чечим чыгарат дегенде мен алысмын. Айрым мага көп арыз даттануулар келип түшөт. Бир тууган менен бир туугандар соттошуп атат. Жакын кошуналар соттошуп атат. Өтө жакын адамдары да соттошуп атат. Ошондой учурда ойтуулат экен, бир тууган менен бир тууган бири-бирине ишенбегенден кийин кандай гана соттонсун. Бул иштер жогорку сотко чейин жетип атат. Ушундай эле кеңешме Жалал Абад облустук соту менен уланды. Жыйында облустук соттун төрагасынын орун басарлары ар бир судьянын сот адилеттигин жүзөгө ашырууда иштерди кароо сапаты жана жүктөмдөрү боюнча маалымат менен тааныштырышты. Ошондой эле иштерди кароодо келип чыккан суроолор талкууланды. Мындан тышкары апелляциялык инстанцияга даттанылган соттук актылардын бузулушу жана өзгөртүлүшү боюнча талкуулар жүргүзүлүп, биринчи инстанция сотторунун кетирген кемчиликтерине көңүл бурулду.
Ал эми Нарды облусунун жергиликтүү соттору менен болгон видеоконференц байланыш аркылуу өткөн кеңешмеде жергиликтүү бийлик органдары, коомдук уюмдар жана аксакалдар соттору менен биргеликте иш алып барууда, ошондой эле колдонуудагы кодекстерден айрым беренелери өзгөртүүлөр менен толуктоолордун зарылчылыктары тууралуу пикирлер ортого салынды. Өз кезегинде жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова жалпы сот тармагынын алдындагы милдеттерге токтолуп, эң башкысы сот адилеттигин ишке ашырууда бирдей тажрыйбага жетишүүнү, мамлекеттик органдар менен өз ара бирдиктүү иш алып барууну жана коомчулукта элдин сот тутумуна болгон ишенимин кайтарууда мыйзамдын талаптарын бекем сактоону тапшырды. Мыйзам бизди актанууга же болбосо ошо караган ишибиз боюнча комментарий берип, эл алдына чыгып сүйлөөгө мыйзам жол бербейт. Ошондуктан биз ал нерсени эске алабыз. Мына жыл жыйынтыгын жакшы көрсөткүчтөр менен чыксаңыздар, өзүңүздөрдүн жакшы жагыңыздарды, ийгиликтерге жетишкендигиңиздерди көрсөтсөңөр, мен ойлойм ошол элге, ошол калай калкка, жумурай журтка ошол жакшы таасир калтырат. Ушундай эле кеңешме Бишкек шаардык сотунда өтүп, Бишкек шаардык сотунун төрагасы Азамат Алыбаев региондорду өнүктүрүү, өлкөнү саны ариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында учурда сот адилеттигин автоматташтыруу жана ювеналдык юстиция боюнча жегердүү иштер жүрүп жаткандыгын белгиледи. 2020 жылы Бишкек шаардык сотунда кайрылган иштердин саны 2019 жылга салыштырмалуу 1865 ишке кыскарып, 33,58%га азайды. Эгер 2019 жылы 5553 соттук иштер каралса, 2020 жылы 3688 иш каралган. Жалпысынан райондук соттор тарабынан иштерди кароонун сапаты 2019 жылдын ушул мезгилинин деңгээлинде сакталып, 72,75%ды түздү. Ошол эле учурда айрым райондук соттордо ишти кароонун сапатын жогорулатуу боюнча оң тенденция байкалууда. Жолушунун жүрүшүндө иштерди кароодо процесстик мөөнөттөрдү сактоо боюнча маселелер көтөрүлдү. Бишкек шаарынын жергиликтүү сотторунун ишин өркүндөтүү зарылдыгы жөнүндө маселе дагы талкууга коюлду. Баарыбыз үчүн оор жыл болду, пандемия болду, оор сыркоолор болду. Ошого карабастан бир күн дагы, бир саат дагы сот системасы өзүнүн ишин токтоткон жок. Мен ойлойм, бул болсо биздин дагы өзүбүздүн ишибизге болгон мындай бир мамилебизди көрсөттү да. 2020 жылдын статистикалык отчетуна ылайык Чүй облусунун жергиликтүү соттору 23782 иш караган. 2019 жылга салыштырмалуу 808 ишке, же башкача айтканда 4%га азайган. Ал эми былтыркы 2019 жылдын отчеттук мезгилинде 24590 иш түзгөн. Жергиликтүү соттордун жыл жыйынтыгынан соң Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленуму жана жыл жыйынтыгы болду. Пленумдун күн тартибинде жаза дайындоо боюнча соттук тажрыйба жөнүндө Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунун токтому бир добуштан кабыл алынды. Пленумдун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун соттук коллегияларынын төрагаларынын 2020 жылдагы иштердин жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар угулуп, 2021 жылдагы иштери жөнүндө Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунун токтомдору кабыл алынды. Жыйында маалым болгондой, 2020 жылы республика боюнча биринчи инстанциядагы соттордун кароосуна жалпы 125.239 соттук иштер жана материалдар келип түшкөн. 2019 жылга салыштырмалуу соттук иштер менен материалдардын саны 9%га кыскарган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 2020 жылдагы иштердин жыйынтыктары жөнүндөгү төрайымдын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова маалымат берип, өткөн жылы 68 судья тартип жоопкерчилигине тартылгандыгын айтты. Тактап айтканда, 61 судьяга алдын ала эскертүү, 2 судьяга эскертүү, 4 судьяга сөгүш берүү чарасы колдонулган. Ал эми бир судья ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Ошондой эле тартип комиссиясы тарабынан 3 судьяны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берилген. Жалпысынан бир жыл аралыгында соттор талыкпастан эмгектенип, жакшы көрсөткүчтөргө жетишкендиги жыл жыйынтыгын чыгарылган маалыматтарда камтылды. Белгилүү болгондой, соттун чечимдери коомдо адилеттүүлүккө болгон ишенимдин жогорулашынын негизги фактору болуп эсептелет. Ошондуктан соттордун ар бир чечими мыйзамдуулуктун жана адилеттүүлүктүн көзгүсү болушу абзел.